карап күлүшөт, мага катуу тиет да. Мисалы, кээ бир жаштар же немелер ушундай аябай жаман болуп кетем. Туалетке үйгө отурам чаккагачы. Оорунун кадырын урган жан билет дейт. Турмушка чыкпай эле кой, чыксаң кантип оокат кыласың, кандай болот деп. Өзүңдү кечке чөктүрүп, мен мындаймын, кыла албайм деп бирөө кемсинтет, бирөө шылдыңдап коет. Эң башкы карарлар көрүп Кабага алып баргым келет. Саламатсыздарбы, Слоо ТВ каналынын жалпы катталуучулары, сиздер менен кайрадан Таңнур Омолоева. Бүгүн дагы биз колумдан келет долбоорунун алкагында өзү мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы бирок таттууларды жасап, андан сырткары кичинекей бөбөктөр үчүн дагы сонун кийимдерди жасаган тиккен эжекебизге келдик. Алдыда биз дал ушул бүгүнкү каарманыбыз Нургүл айым менен биргеликте маек курабыз. Ал эми сиз биз менен болгонду унутпаңыз. Мына достор, биз дагы бүгүнкү каарманыбызга жетип келдик. Нургүл эжеке, саламатсызбы? Саламатсызбы? Ушундай аябай татынакай экенсиз, сизди көрүп, чындыгында сүйүнүп атам. Интернет тармагынан көрүп, мынакей бүгүн жолугуп турабыз. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Келиңиздер эле биздин жалпы канал менен амандашып алыңыз, андан кийин баштайлы. Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кандайсыздар? Жакшы турасыздарбы? Эң сонун. Мынакей Нургүл эжеке, сизди интернет тармагынан көрүп жүрүм, анан жакындан таанышалы. Дал ушу колумдан келет долбоорунун алкагында көптөгөн биздин көрүп жаткан көрөрмандарга мотивация берип келебиз. Анан өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, иштериңиз тууралуу. Мен Жыдыева Нургүл, 35 жаштамын. Жолдошум бар, 2 балам бар. Азырынча үйдөмүн. Үйдө кол өнөрчүлүк менен алектенип үйдө отурам. Эже, мынакей кол өнөрчүлүк деп калдыңыз. Канча убакыттан бери дал ушул жак менен эмгектенип келесиз? Негизи кол өнөрчүлүк менен окуп жүргөндө эле алектенчимин. Анан шаарга келип, турмушка чыккандан кийин эле алектенбей калгам. Анан тилекке каршы операция болгондон кийин үйдө отуруп калдым. Эч нерсе кыла албай, иштей албай, анан кайра кол өнөрчүлүктү улантып, ушундай кичинекей балдарга төшөк, кокон деп коет го, гнездышко тигип, анан торт жасап, өзүм үйдөн эле интернеттен үйрөнүп алып эле үйдөн бош отурбай жасап аткам. Кандай болот экен? Болот бекен тапса? Болот экен, аракет кылса болот экен. Мисалы үчүн бир айда канча каражат таап койсоңуз болот? Эгерде буйрутма жакшы болуп, кичинекей балдар төрөлө берсе? Бир айда жакшы эле тапса болот экен. Мен көбүнчөсүн биринчи жасаган ушуларды жалаң наристелерге деп биринчи 5-өнү, 6-оону 10го жакын жасагам. Анан кайра аларды бекер подарок кылып эле таратып койдум. Биринчисин элдерге өзүм кол өнөрчүлүгүм деп бекер эле чын жүрөктөн деп таратып койдум. Андан кийинкисин өттү, заказ кылышты, подарок кылып алып барсак аябай сонун подарок болот экен. Төрөт үйүнө алып барганда сүйүнүп, мындай жакшы подарок болот экен деп элдер рахматтарын айтып атышат. Эң сонун. Ажига операция болуп деп калдыңыз. Эмне операция болдуңуз? Кайсы? Мен өзү мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарына кирем. Тубаса төрөлгөндө эле ошо жамбаш сөөгүмдөн жок болуп төрөлүптүр, бир сөөгүч. Анан ошо боюнча кичинекей кезимде дарыланып жүрүп, анан кичинекей кезимде операцияны көтөрө албайт деп операция болуп турмун. Анан чоңойгондо ай сайын барып дарыланып турчумун. Анан ошо акыркы учурда уже баса албай кыйналып баштаганда, анан ошо жамбашымдагы сөөгүктү алып, ордуна пластмасса салды бир жагымачы. Негизи ошо эки жамбашымда тең ошо сөөгү желип кетиптир. Ошого пластмасса салыш керек экен. Ага биздин каражатыбыз жетишпей, бирөөнү эле топтодук. Бир пластмасса салганга эле ошо $3000 экен. Бул жактан эле? Бул жактан эле. Ошо жана 4-чү городской больницада Сабырбек Жумалиев жасайт экен. Биринчи операциябызга жардам берип, бизге жакшы жасап берди операциянычы. Анан эми буюрса экинчи операцияма даярданып атам.
ошо. Экинчисине дагы ошондой эле сумма. Экинчисине дагы $3000 керек экен. Анан иштебегенге байланыштуу жолдошум эле иштейт. Анын тапкан акчасы үйгө батирге, балдардын продуктысына кетет. Анан өзүм ошо үйдөн отуруп бош отурбай, ошо кол өнөрчүлүгүмдү кайра баштап, ушундайларды тегип, торт жасап, операцияма акча чогултсам деп аракет кылып атам. Ошол мисалы үчүн экинчи операция болсо дагы ошол балдак жок эле өзүңүз эле басып каласызбы же? Буюрса операция болгондон кийин балдага жок басып каласың дешти. Анан буюрса аракет кылып атам ошого. Азыр канча каражат топтоп койдуңуз же баштай элесизби? Азыр аз эле бир 50.000, 100.000ге жетпейт. Элдер берип атышат, топтоп атам. Анан да ошо $3000 биз үчүн аябай эле чоң сумма экен. Анан акырындык менен чогултуп атабыз. Кимдерге кайрылып көрдүңүз да ошол сумма чогултуу жаатында? Жардам катары сурап? Жардам катары эч кимден деле сураган жокмун. Өзүңүз Өзүм эле ошо өзүм эле аракет кылып, 1 жыл болсо, 2 жыл болсо дагы болушунча 6 айдан кийин эле операцияга кел дешкен. Анан 6 ай эмес, уже 2 жыл өтүп кетти. Ошо 1 жыл өтүп кеткенде эле уже кайра бир бутум оорлошуп кыйнап баштаган. Анан өзүм аракет кылып баштадым. Көбүнчө ошол бут оору, мисалы үчүн сөөк оорусуна байланыштуу оорулар суык түшкөндө башталат деп коет го. Суык түшкөндө, суык жайында көп ооруганын билинбейт экен. Анан могу уже күз түшүп, сентябрь келген уже алдын ала погоданы билебиз да биз. 2-3 күн мурун эле уже бутубуз ооруп кыйналып баштайт. Анан 2-3 күндөн кийин уже күн бүркөлүп жаан жаап калат да. Ошо күн бүркөлүп жаан жааганда уже тура албай бутубуз ооруп жатып калам да. Эже мынакей тубаса мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарын туулуктайм деп калдыңыз. Анан жолдошуңуз менен кантип таанышып калдыңыздар? Жок, жолдошум алыстан аман, жакшынакай эле мырза. Ошо апасы мен кайненем аркылуу таанышып калганбыз. Апасы биринчи мени көрүп, анан жолдошум менен тааныштырды. Анан 2-3 күн сүйлөшүп эле, ошо 1 айда эле үйлөндүк. Анда өзүңүздө дагы башында коркуу сезим болдубу? Ооба, болду коркуу сезим. Кандай болот, кандай эне болом, кандай жубай болом. Ата-энем аябай кооптонуп турчу. Турмушка чыкпай эле кой, чыксаң кантип оокат кыласың, кандай болот деп. Анан ата-энем менен кеңешип, бирок башында кооптонуп чыккым келген жок. Анан болбой эле колумду сурашып, анан макул деп, Кудайдын буйругу экен да. Кудайдын буйругу менен баш кошуп калдык. Азыр жумушуңуз, жолдошуңуз эмне менен алектенет өзү? Азыр жолдошум өзүнүн кесиби жок, бирок мындай ашкана жакта, кафелерде иштейт, күнүмдүк эле жумуштарда, күнүнө бир 1000 сомго чейин иштеп табат. Азыр батирде турат экенсиздер, ошого жетеби? Ошого жетпей калат. Ошо жолдошум тапкан акчасы эле ошо батирге, анан продуктуга ашпай калат, даже жетпей калат. Батирге төлөгөндө эле светке, продуктуга. Мен өзүм акча алам, ал дары-дармегиме деле жетпей калат. Мисалы үчүн кээ бирлерде болот экен да, ошол светине же болбосо кошумча акча көбөйтүп берип, балаңыз пенсия деп, пособие деп коет эмеспи? 2 балаңызга. Ошолорду аласызбы? Жок, андай албайм. Пособие албайсызбы? Пособие албайм. Негизи, если мен пенсия алсам, пособие алганга болбойт болуш керек да. Бирок 2 бала, 3 баладан өйдө деп айтылат го. Анан ал жака сурап деле көрбөптүрмүн, аракет деле кылган эмесмин да. Балдарыңыз көбүнесе үйдө болушабы, канчанчы класста окуйт? Кызым 7 жашта 2 класс, балам 6 жашта 1 класска бердик. Бул жакта эле окушат. Бул жакта эле окушат. Көбүнчө мисалы үчүн азыр мүмкүнчүлүгү чектелген биздин кээ бирки мекендештерибиз бир үйдө камалып калышат, эч ким аралашпайт кээ бирлерчи. Өзүңүз айтмакчы, ата-энеси дагы кооптонуп көп жака чыгарбайт да. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиз? Ошолорго жакшы эле кеңеш бермекмин. Анткени мен башында ооруп, операция ага чейин мен ошо мүмкүнчүлүгүм чектелген болсо дагы үйдө жатпай иштечимин. Барып келип бутум операция боло электечи. Анан операция болгондон кийин жатып калдым да, эч жака чыга албай, баса албай, аралаша албай. Анан ошондо билдим. Анан өзүңдү кечке чөктүрүп, мен мындаймын, кыла албайм дебей, аракет кылдым да, аракет кылайын, муну кылайын, иштейин, өзүм операцияма акча табайын деп аракет кылдым. Анан башка мүмкүнчүлүгү чектелген ооруган адамдарга көрүп, боорум ооруйт аябай. Анткени
оорунун кадырын ооруган жан билет дейт го. Өзүм ооруп турсам да башка ооругандарды аябай жардам бергим келет. Анан үйдө отурбастан ошо аракет кылгыла дейм. Коом менен, элдер менен аралашкыла деп айтмакчымын. Анан өзүм да кыялым бар, ниетим буюрса жакшы иштеп, жакшы баштап алсам, ошо кийин мындай ошо үйдө отуруп, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үйдө эле отуруп калышат го, караң. Анан ошондойлорго жардам бергим келет да. Бир курстарды ачып, ошолорго бекер окутуп, же иштерди неме кылып, атайын иштетип, тап келип алып барып, ошондойлорду ачкым келет да. Кыялымда бар, жардам берип, алар анткени көп жерде анткени өзүмдө деле билинет кээде. Көчөгө чыкканда бирөө кемсинтет, бирөө шылдыңдап коет, ошондо аябай жаман болуп кетем да. Анан кайра өзүм эме кылбай, Кудайга шүгүр, кой мен андай кылбашмын. Басынкан сайын басынбаш керек экен да. Наоборот, кайра иштеп аракет кылыш керек экен. Мисалы үчүн эмне болуп сизди кемсинтип эме кылышат? Кандай учурда көчөдө? Ошо көчөдө жүргөндө эле кээ бирлер карап күлүшөт, мага катуу тиет да. Мисалы, кээ бир жаштар же немелер ошондо аябай жаман болуп кетем. Анан унчукпайм, анан кайра өзүмдү эме кылам, Кудайга шүгүр, эми эч нерсе эмес депчи. Мисалы үчүн бир буга чейинкиден бир каарманыбыз айтып калды да, мүмкүнчүлүгү чектелген менен мүмкүнчүлүгү чектелген адам эч качан мындай көбүрөөк маектешпеш керек депчи, анткени бири-биринин психологиясын бузуп коет депчи. Жок, кандай деп деле алууга кошулгум келбейт. Наоборот, кошулган жакшы. Мен ошо үйдө отуруп калганда атайын жанагындай жолугушуулар, кечелер болгондо атайын ошондойлорго барам да. Анткени үйдө эле кечке жата берип, ооруп атам деп жата бербей, кичине өзүмдү өнүктүрөйүн депчи. Мисалы, бир жактан эле ошо кондитерский жактан эле эмес, башка жактан болсо баардык жагынан эле колумдан келбейт, ооруп жата берем дебей, колумдан келбейт дебей, баардыгын аракет кылып көрөм депчи. Мүмкүнчүлүк чектелген дебей, наоборот, чектебестен аракет кылып баарын жасаса болот экенин далилдегим келет да. Мисалы үчүн азыр айтып калбадыңызбы? Атайын курстарга барып, өзүн өнүктүрүү үчүн да иш-чараларга барып, анан сиздерге мындай кандайдыр бир Кыргызстанда да ушу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге же болбосо тубаса ооругандарга атайын мындай иш-чараларды уюштуруп берип турушабы? Кандай карашат мисалы мамлекет? Биз билбейбиз да кимибизге ким кандай мамиле кылат, Мамлекет тарабынан ошондой кылса керек, бирок мага андай эч ким сунуш кыла элек. Бирок мен ошондойлорго мурун жатып алып ошо эме кылчумун да, анткени мен өзүм учетум айылда болуп калган, нарында болчу да. Анткени биринчи, экинчи группа, үчүнчү группа деп бөлүнөт да, мүмкүнчүлүк чектелгендердинчи. Мен ошо үчүнчү группага коюлуп калганга байланыштуу үчүнчү группадагыларга неме льгота аз да. Башка цвет жактан, же продукты жактан, же көмүр жактан, же больницага барганда эч кандай льгота берилбейт. Кадимкидей беркинде адамдардай эле акча төлөйбүз, кадимкидей эле жашайбыз. Пенсиялыгыбыз эле болбосо ошондой да. Анан ошондойлор негизи мамлекетте болуп турат. Бирок мен андайларга катышып көргөн эмесмин, биргене да. Бирок катышкым келип, ушундайларга үйдө отура бербей, ушинтип эме кылгым келет, бирок барган эмесмин да. Мисалы үчүн азыр пенсия аласыз, пенсияңыз канча сом? 2700 сом. 2700 сом. Мынакей ал болгону даже жада калса бачыры төлөгөнгө да жетпейт. Жетпейт. Бир дары алганга жетпейт даже. Дарылар кымбат, жетпей калат эч нерсе. Продуктандан кымбат. Эч нерсеге жетпей калат. Эми суук келатат, бул батирде эле турасыздарбы же башка жака көчөйүн деген оңуңуздар барбы? Кышкысын кандай кыласыздар? Кышкысын ошо суук, ошо кышкысын келгенде бизге өкүнүчтүү да. Анткени былтыр кышында дагы көмүр алсак дагы ошо үйүбүз жылыбай, аябай кыйналдык. От жактан ыс чыгып жага албай, анткени жолдошум күнүз кечке жумушта болот да. Мен өзүм балдарым менен таяк менен барып көмүр көтөрүп келе албай, мот жага албай, кыйналып аябай былтыр кыйналдык кышындачы. Анан быйыл дагы кышты ойлоп атабыз, көмүр алсакпы десек, азырынча көмүр алганга каражатыбыз жете элек. Батирде акча ашпай атат. Анан көмүр албай эле беркиндей этаж үйлөргө чыгып алалы десек, аяктын акчасын батир кымбат төлөй албайбыз.
Анан отурабыз. Кудайдын буйруган көрөбүз. Айылы жок эле ушул жакта эле эме көмүр алып айла жок жашайт окшойбуз деп. Демек да ошо кышындасы ушул башка маселе көмүр. Көмүр ошо үйдүн жылуулугу. Анан эжесинин мынакей жамаш сөөңүздөн болсо анан төрөтүңүз кандай болду? Эмне ик алган болду? Төрөтүм ошо операция жолу менен, кесарево жолу менен болду. Ошо башында эле врачтар айтышкан, өзүң төрөй албайсың. Неме операция жолу менен, ошо 2 жолу, 3 жолу операция жолу менен төрөдүм. Демек азыр 2 балаңыз. 2 балам. Экөө тең операция менен жолу. Үчүнчүсүнө чарчап калды. Үчүнчүсүн дагы 5-6 ай болуп калды. Ошо ооруп калып, ошо балам өтүп кетиптир да, анан төрөлгөндөн кийин 2-3 күндөн чарчап калды. Ичиңизден эле? Жок, чыгып төрөлдү, жакшы эле төрөлүп, анан 2-3 күндөн кийин 2-3 күн жашады, анан чарчап калды. Эң башкысы да ошо 2 балаңыздын өмүрү uzun десе үчүн болсун, анан ошол кол өнөрчүлүктөргө кайрылгым келип турат. Ал ушул мынакей бир гана эмес, жазыктар эмес, жол ушундай Стразы. көйнөктөрдү дагы тигет экенсиз. Үйдөн балама, кызыма, өзүмө, апамдарга көйнөктү үйдөн эле өзүм көз өлчөм менен эле карап кийимдерге коюп туруп эле бычып өзүбүз кийим тигип кийебиз үйдөн эле. Бычканды деле өзүңүз эле үйрөнүп алгансызбы? Өзүм эле ошо бычканды ошо жакшы билбейм. Буюрса бычкандын окуусун үйрөнүш керек экен да, анткени көп нерселер бар экен. Анан өзүм ошо кийим быча турган болсом, кызыма өзүнүн көйнөгү болсо ошону коюп туруп эле бычып коем. Апамдыкына деле ошентем, өзүмө деле ошентип окшош кийимдерди балама, кызыма болуп окшош кийимдерди тигип алабыз үйдөн эле. Анан ошо монтип эме шуру бастырып дагы ошентип тигип атам. Жаңы тигип баштадым. Биринчи ошо тиктим, мен кайненеме тигип бердим. Кайненемдин тууган күнүнө тигип бердим. Анан мындай кичинекей балдардын төшөгүн тигем. Дагы башка эмнелерди тигесиз? Дагы башка торт жасайсыз. Торт жасайм. Торту деле ошо өзүм эле интернеттен карап эле үйрөнүп алып эле, анан жасап туугандарыма, анан туугандарым жакындарына кылып кичинеден заказ алып кичине иштеп атам. Демек буйрутмада берсеңиздер болот экен. Тортун дагы, көйнөгүн дагы, төшөгүн дагы баардыгын эжем өзүнүн колу менен катып жасайт. Анан бул суроо бериш мага деле кыйын, кээ бирөөлөр мени жаман көрүшү мүмкүн. Бирок кызыңызды көрдүм, жолу көрүнөт экен. Анан мектепке барганда мугалимдер тарабынан каршылык көргөзгөндөр жокпу? Көргөзгөн жок. Анткени азыркы тапта чыгып атат да, жолукча мектепке барбаш керек депчи. Ооба, барбаш керек. Кызым дагы ошо мага башкалар айтышат да, эмнеге кызыңа жолук салынтып койдуң дешипчи. Анан кызым өзү эле негизи энесин көрүп кызын ал дейт го. Кызым өзү эле бир жакка барсам, апа мен да жолук салып алайын деп ушинтет. Анан жок, сен салынбай эле кой, аз кичинекейсиң деп салбатышмын да. Анан жок деп көп жолу айттым. Анан болбой эле, анан бир кечеге барсак, мен уялып атам, мен сиз жолук салып жүрөсүз, мен чачым саксайт болуп жүрөм, мен да салайынчы деп ыйлагысы келип суранды да, макул десем, анан ошончо салынып калды өзү. Өзүнүн каалоосу менен болду да. Анан көп адамдар айтышты, эмнеге салынып койдуң, кыйнап, мектепке барса дешипчи. Анан өзү салынып алды. Деги ушул бала тарбиялоодо көбүнчө өзүнүн каалоосуна көңүл буруш керекпи? Ата эне дагы кандайдыр бир түрткү берип туруш керекпи? Өзүнүн каалоосуна дагы көңүл буртуш керек, бирок чеги менен, ашыкча эмес. Анан биринчи ата энеси жактан дагы түрткү болуп туруш керек. Үйдөн дагы тарбиялайм. Мен көбүнчөсүн үйдө мен болом да, балдарым менчи. Атасы эртең кетет, кечинде келет. Анан мындай кылгыла, антпегиле, мынтпегиле деп тарбиялап турам. Кудайга шүгүр, жакшы. Ошо 2 балам 3 жаштан 4 жаштан бери эле, анткени үчөөбүз эле калабыз үйдөчү. Анан мен баса албайм да. Операция болгондон кийин деле 1 айдан кийин баса албайм. Анан ушунтип эле отурам. Тамак жасайм, плитаны алып келип алам. Балам сайыз алып келип, пияз алып келет, жасайм. Идиш жууйм, суусун төгүп келет балам. Анан беркинде эми батирибиздин условиясы жок да. Анан туалетке үйгө отурам чакагачы. Анан балам туалетин төгүп келет. Чайкап келип кайра коюп коет. Кызым бир очередтешет да экөөчү үйдө. Анткени апам дайыма жанымда болот, апам да жардам берет да. Анан апам айылга кеткенде балдарым эме кылат, үйдө пылесос алып берет, кээде полду жууп беришет. Ошо экөө эле азырынча жакшы мага жардам берип атышат.
Мисалы үчүн кичинекей балдар азыр андайды билбейт да, булар өздөрү деле ошондойго көнүп ба, сизди түшүнүп калган окшойт. Түшүнүп калган. Азыр бир нерсе кой тамак жасайын же торт жасайын десем, сразу билишет да, уже алып келип даярдап беришет мага. Өздөрү эле. Мен жумшабай муну алып кел, тигини алып кел дебейм, өздөрү эле алып келип даярдап берет. Сразу турайм, суусун алып барып төгүшөт, ордуна коет, идиш жуйм, суу алып келип берет, төгүп берет, ордуна коюп түшүнүп коюшат. Мен мынтип таяк менен көтөрө албайм да, анан отуруп эле бүт, отуруп жасайм, анан алып барып алып келип мага ташып беришет. Мисалы үчүн тиги канча килограммга чейин көтөргөн болбойсузбу? Негизи 3 килограммга чейин, 3 килограммдан ашык көтөрбө деген да. Ошо вес кошуп анан өзүм боорум да ооруйт да, боорго да болбойт депчи. Демек, өзүңүз эле отуруп эле туруп экенсиз, балдарыңыздын жардамы менен тамак аштын баарын. Алдыда дагы кандай пландарыңыз бар? Пландарым кыялдар ошо кондитерскийди жакында эле окудум. Карагат кондитер жардам кылып, Назира Бердоголова жардам берип, бекер окутушту мени. Анан ошол жактан 10 күндүк курсту, кондитерский курсту окуп бүттүм. Анан буюрса, эми ошо кондитерскийди улантайын деп атам. Эми тортко заказ алып, үйдөн болсо дагычы. Үйдөн иштеген жакшы экен да, анткени балдарым жанымда. Алардын тамагы дайын, деп сарсанаа болуп кеткенсиң да, бир жакта алыста иштегенге караганда. Ошентип кондитерский торттон заказ алып, аны кичинекей болсо дагы бир бутик ачып, таттууларды сатып, анан тигүүчүлүк жактан да аябай кызыгам да. Тигем, ушундайларды тигип, саткым келет. Эми кардарлар көбөйүп, кардар көбөйтүп, анан буюрса аябай эле чоң болуп, ачылып, неме болуп кетсе, анан элдерге жардам бергим келет. Биринчи очередь ошо үйдө отурган мүмкүнчүлүгү чектелгендергечи. Курска алып барып, мынтип аракет кылып, окутуп, бирдек мен алек кылып, мотивация берипчи, үйдө ооруп эле жата бербей, алардын көңүлүн ачып, ушундай бир окуу жайбы же ушундай курспу ачып, ушинтип кыялданам да. Негизи мына ушул үйдө жата бергенде дагы сизде да болду эле жаман нерселер оюңузга келип да? Ооба, болот. Үйдө жатып эч нерсе кылбай жата бергенде ошо ооруп, кечке ооруп жата берсең, ооруп, жаман ойлоп, өзүңөн өзүң басынып, эл менен аралашкың келбей ушинтип калат экен да. Качып калат экенсиң. Анан акырындык ошо мага кадимкидей ошол деле билинген. Анан кайра өзүм эме кылдым да, демим күч бердим. Мынтип жата бергенге болбойт, аракет кылышым керек. Кичине болсо да жолдошума жардам берейин деп аракет кылып, балдарымдын келечегин ойлоп, кичине болсо дагы каражат топтоюн деп аракет кылып атам буюрса. Буюрса анда сөзсүз түрдө мынакей ошо колумдан келет долбооруна сиз макул болгонуңузга сизге ыраазычылык билдиребиз. Буюрса мына ушул Нургүл эжекебиздин операциясына дагы ушул сиздер көмөктөшөсүздөр деген ойдобуз. Буюрса эл бар, журт бар. Операция кылдыргандан кийин буюрса торттун үстүндө жакшы бир мүмкүн өзүңүздүн ишканаңыздын ичинде дагы маектешип калабыз. Азыркы тапта жалпы бизди көрүп жаткан көрөрмандарга сизден бир мындай дем күч берип, мотивация берип коюңузчу, жана көрүп аткан элибизге, жалпы элибизге. Мен жасап жаткан торт, кол өнөрчүлүк бардык эле айымдардын колунан келет. Бул мактаныч эмес, эми болгону ушу дем күч болсун дем, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болобу, мүмкүнчүлүктүү чектелген эмес таза адамдар болобу, ошо үйдө бош отуруп жата бербей, аракет кылып, иштеп. Сабакка даярданасыңбы? Хариян хедеси эрмек эко жаз алды менен. Келгиле, анда силер менен таанышалы. Атыңар ким? Фатима. Сеники? Хамза. Канчадасыңар? 7. Сенчи, Хамза? 1. Бир жаштасыңбы? 6. Мынакей Фатима, мектептен кайсы сабакты жакшы окуйсуң? Адаби окууну жакшы окуйм. Дагы? Дагы английский. Английский да окуйсуңбу? Ооба. Дагы? Дагы математика.
Дагы бүтті. Хамза, сен мектепке барасыңбы сен? Ооба. Мектеп жагып атабы же жакпай атабы? Жагатат. Канчанчы мектепке барасың? Биринчи. Сен биринчи деген жаш инсан көп деген окуйсуң, мектепке барам дейбиз. Канча мектебиңден? Ислам. Инсан. Анан силер чоңоюп, мынакей бириңер врач болосуңар, бириңер бизнесмен, мынакей стройканын дагы сонун иштеткен шеф болосуң да, Хамза. Анан апаң менен атаңа эмне кылып бергиңер келет? Мен апам дарылагым келет. Дагы. Дагы атам дарылагым келет. Каяктарга алып баргың келет? Аны Каяка барабыз дечүмүн? аны Кабага алып баргым келет. Кабага алып баргым келет. Ал жакта эмне кылышат? Ал жакта көп элер намаз окушат. Достор, азыр менин жанымда бүгүнкү каарманыбыздын апасы Гүлүп апа отурат. Апа, саламатсызбы? Дал ушул Нургүл эжекебиздин бала чагы тууралуу айтып берсеңиз. Нургүл бала чагына төрөлгөндөн этек түшүптүр, этек төрөлүп эле ошол бойдон жакшы эметпей, 1,5 жаш, 2 жашында басты Нургүл. Биз 3 жашынан баштап билип, доктурга дарыланып жүрүп, эмеге дарыланып ушу больницаларга барып, больницага жатып жүрдүк. Андан кийин эле ушул чоңойгондо операцияга дегенде операция эмеси жүрөгү слабый деп болбой калып, ошол бойдон мектепке окуду. Мектепте окуп жүрүп эле дагы эми болот, мынтип акча болсо, жана эме кылгыла, дарылаткыла деп жүрүп эле ушу кичине акча менен тартыш болуп жүрүп, дарыланбай жүргөнүн кийин дарылатып жүрүп, дарыланып жүрүп эле ушул болду. Өзү болсо мектеп окуганда аябай тырышчаак болчу. Жакшы окуучу, жалаң 5 окуучу. 5 окуп, 5 менен бүттү жалаң. Анан окуйм деп деле ушу комузга катышып жүрдү. Кол өнөрчүлүк боюнча конкурстарга катышып, грамоталары бар, алган. Жанагындай чий чырмап, жанагындай немелерин жасап, курак курап, ушундай кол өнөрчүлүккө катышчу өзү. Бул да болсо Кудайдын буйругу экен. Ушу операциясы болуп менен айып кетсе, ушу балдары менен деп анан азырынча кыйналгандар ушу квартира болуп атат. Квартирадан кыйналып, Арчыбешикке чейин жашап келдик да ошол. Анан ушуга келип токтоп калдык. Бул Мадина жакын күйөөсүнүн жумушуна, жолдошунун жумушуна жакында ошол жака көчүп келип алган. Кышкысын аябай эле суук болот экен, азыр эле суук экен. Кышкысын аябай үй суук болот. Тигилип эле жылыйт, анан бул үй жылбайт, бул үйгө жылыткызат. Светке эле 2,5 миң чыгып келет. Анан свети, кайра үйүн, бул квартирасы 6 миң, анан кекиртектер ошо менен эле. Анан өзүнүн пазовыя индивидуалистосу бар болчу, аны айылдан алып жүргөндө 4 миң алчубуз. Айылдан бияка которуп келгени 2700 эле болуп калды. Ал 2700 эчтекесине деле жетпейт, эми шүгүр алып, майда чүйдөсүн алып алат. Аны муну кылып алат. Анан эл анча мынчадан эме кылып атат, эми ага деле. Элге да рахмат. Кайрымдуулук кылып, кээ бирөө которуп, былтыр жана төс айткандай бериптир, анысын классташ балдары чогултуп келип беришти, болуп калсаң деп, бирткеден болуп атат. Анан ушу болсо буюрса декабрда деп турам.